Садыр Жапаров УКМКнын жаңы имаратын ачты. Президент Садыр Жапаров 31 майда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин борбордук аппаратынын жаңы административдик имаратынын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Алгач мамлекет башчысы УКМКнын борбордук аппаратынын жаңы административдик имаратынын инфраструктурасы менен таанышты. Имаратта административдик залдар, иш бөлмөлөр, ашкана, спорт аянтчалары, көп кабаттуу унаа токтотуучу жай жана башка заманбап инфраструктура элементтери каралган. Президент кызматтын ардагерлерине өзгөчө көңүл буруп, алардын улуттук коопсуздук тутумун калыптандырууга жана өнүктүрүүгө кошкон салымын өзгөчө белгиледи. Ал мамлекет башчысы катары улуттук коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл бурарын ырастады. Алсак 2021 жылдан бери УКМК органдарын модернизациялоонун алкагында республика боюнча 94 объект, анын ичинде 73 административдик имарат, 7 бала бакча жана 14 социалдык турак жай имарат пайдаланууга берилген. Стратегиялык кадамдардын бири өлкөнүн генерал-лейтенант Анарбек Бакаев атындагы Улуттук коопсуздук академиясынын ачылышы болду. Ал белгилегендей, мурда адистер чет өлкөдөн даярдап келсе, эми Кыргызстанда заманбап технологияларды жана иш ыкмаларын өздөштүрүү менен жаңы кадрлар даярдалат. Ал УКМКнын борбордук аппаратынын мурдагы имараты 1983 курулуп, кызматкерлердин бир нече муунуна көп убакыт кызмат кылганын эске салды. 2023 жылы материалдык техникалык базаны модернизациялоо программасынын алкагында заманбап курулуш технологияларын колдонуу менен жаңы имараттын курулушу башталган. Жаңы комплексте натыйжалуу иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн деп жазылат маалыматта. Мамлекет башчысы кызматкерлердин чечкиндүү аракеттеринин аркасында коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аягышкан күрөш ийгиликтүү уланып жатканын айтты. Натыйжада өлкө бюджетине 200 миллиард сомдон ашык каражат кайтарылып, экономиканын өнүгүшүнө чоң салым болуп калды. Ошондой эле мурда мыйзамсыз менчиктештирилген 1100дөн ашык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр мамлекетке кайтарылып, калктын кеңири колдоосуна ээ болду. Улуттук коопсуздук бул атайын кызматтардын гана иши эмес, бүтүндөй элдин ар бир жаранын иши. Жаңы Кыргызстанды куруу ниетибизде бирдиктүү болсок, өлкөбүздүн коопсуз келечегин камсыздай алабыз. Ошондуктан мен бардыгыңыздарды бул күч аракеттерди көрүп, түшүнүп, колдоого чакырам, деп белгиледи Жапаров. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жол тескөөчүгө баш ийбей качкан мас айдоочу кармалды. Ысык-Көл Бишкек унаа жолунда жол тескөөчүгө баш ийбей качкан мас абалындагы айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Ага ылайык жол кайгулуу кызматкерлери балыкчыдан чыгып, боом капчыгайын көздөй бара жатып, Kia Morning үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Бирок айдоочу баш ийбей 10 чакырым аралыкка чейин качкан. Токтотуп текшерүү учурунда унааны бербей экинчи ирет качып жөнөгөн. Акыр аягы унаа токтотулуп, кошумча экипаж чакыруу менен наркология бөлүмүнө жеткирилди. Ал жактан спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, унаа айып короо жайына токтотулуп, кызматкерлердин токтотуу талабына баш ийбегендиги үчүн кошумча айып салынды, деп билдирди башкармалыктан. Текшерүү учурунда айдоочу буга чейин да бир нече ирет мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү аныкталган. Эми айдоочу соттун чечими менен унаа башкаруу укугунан ажыратылышы мүмкүн. Булак Суу Беркежи. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстанда төрөлүп, Орусиянын жарандыгын алган адам боюнча билдирүү таратты. Тышкы иштер министрлиги ЖМКларда Кыргызстанда туулган жаран, Орусиянын жаранынын жарандыктан ажыратылуусу, Орусиядан депортациялануусу боюнча тараган маалыматтарга байланыштуу билдирүү таратты. Маалыматка ылайык ал жаран 2020 жылы Орусиянын жарандыгын алып, Петропавловск-Камчатский шаарындагы мекендештери аттуу кыргыздардын улуттук маданий автономиясынын жетекчиси болуп иштеп келген. Ушул жылдын апрель айында Камчатка крайынын укук коргоо
органдары тарабынан ага карата Орусиянын жарандыгын жокко чыгаруу, өлкөгө кирүү тыюу салуу жана Орусия жаранынын паспортун алып коюу боюнча чечимдер кабыл алынган. Ал бул чечимдерге каршы болуп, ошол жылдын 30-апрелинде аларды мыйзамсыз деп таануу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Учурда соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Анын жыйынтыгына жараша акыркы чечим кабыл алынат деп билдирди министрлик. Булак Суперкежи. Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөштөн 200 миллиард сом түшкөнүн билдирди. Президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө казынасына 200 миллиард сомдон ашык акча, 1100дөн көп кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөнүн билдирди. Ал бул тууралуу 31 майда Улуттук коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын жаңы имаратынын ачылышында айтты. Мунун алдында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш уланып жатканын айткан. Жыл башында ал 2 жылдын ичинде паракорчулукту толук жоюу ниети бар экенин билдирген. Былтыр жыл соңунда Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү каралган мыйзамга кол койгон. Жогорку кеңеш УКМК иштеп чыккан мыйзам долбоорун 25 декабрда карап, 2 жана 3 окууда колдогон. Мыйзамда коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Transparency International эл аралык уюму жыл башында 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлук индексин чыгарган. Кыргызстан бул рейтингинде жалпы 100 балдан 25 упай алып 5 баскыч артка кеткен жана дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. Булак Азаттык. Ички иштер министрлиги 10 июндан тартып мыйзамсыз мигранттар депортация болоорун эскертти. Ички иштер министри Улан Язбеков Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга чет элдиктерге кайрылып 10 июнга чейин укуктук абалын жөнгө салышы керектигин билдирди. Укук коруу органдары ал мөөнөткө чейин тийиштүү документтерди берерин маалымдады. Кыргызстанга окуу же туристтик виза менен келип, бирок иштеп жүрсөңүз да эч чочулабастан 10 июнга чейин аны иш визасы кылып өзгөртүп алсаңыз болот. Ал үчүн эч кандай жаза чегирилбейт. Пул дагы төлөбөйсүз. Же болбосо эмгек визасы менен келип, бирок мөөнөтүн узартпай калгандар бар. Ошолорго документтерин тууралап алууга мүмкүнчүлүк берилүүдө. Ал эми ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө кайрылып, өлкөбүздө кылмыш кылбаганы тууралуу маалымдама алсаңыздар жетиштүү. Ошол документ менен консулдук департаментке кайрылып, визаларын тууралап алса болот. Чет элдик жарандарды иштетип жүргөн ишкерлерибизге да кайрылат элем. Тикмекчилик, курулуш, товар жеткирүү же башка кайсыл жумушка алсаңыздар да алардын документтерине көңүл буруп койсоңуздар, мурдагыдай бир мекемеде жумушчулардын 20% гана чет элдик болушу керек деген талап жок. Азыр жумушчулуңар толук чет өлкө жарандары болсо да чектөө жок деп жазылган Ниязбековдун билдирүүсүндө. Министрлер кабинети 29 майда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга укуктук абалын жөнгө салууга мүмкүнчүлүк берген убактылуу жобону бекиткен. Өкмөттүн басма сөз кызматы документ президент Садыр Жапаровдун 22 майдагы Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын укуктук абалын жөнгө салуу чаралары тууралуу жарлыгын аткаруу максатында кабыл алынганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 21 майда мыйзамсыз миграцияга байланыштуу жыйын өткөрүп, анда өлкөдө 5000 мигрант тиешелүү документтери, руксаты жок жүргөнү айтылган. Ошол жылдын 10 июнунан тартып рейдтер башталары эскертилген. Кыргызстанда соңку жылдары Индиядан, Пакистандан, Бангладештен келген эмгек мигранттары көбөйдү. Алардын көпчүлүгү курулуш, тейлөө жана тигүү цехтеринде эмгектенет. Өкмөт былтыр чет элдик жарандарга Кыргызстанга келип иштөөгө 25 000 квота бекитип берген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда анын 3 000 пайдаланылган эмес. Мындан сырткары Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 70 000ден ашык чет элдик студент билим алат. Булак Азаттык.